келиңиздер ушу балдарга. Батаңыздар берип коюңуздар. Балдарыбыз боодогуштан тышкары татынакай оюн өртпөсүн, эрежени бузбай сактап, бири-бириңерди сыйлап, ортодо калыстыгыңыздар, күчтүңөр жеңиңиздер. Амин. Келиңиздер эмесе балдар. Мына биздин финалдык чечүүчү оюн. Мына артқа келіңіздер, жігіттер, бөрмандар, берек артқа тұрып, ортаны ашып қойғыла, ар жақтан ашып қойғыла. Özgen komandası жерде улап жакшыга барды балдарыбыз чинааттан жооп коюну Кудай сактасын деп бураңарыла кубалагыла атты чочутпагыла кечене атты көздөөрү таппай бизде 12 ат ойнош керек ар бир командада андан башка ат ойнобойт башка чоочун бизде турат Мутай казанын жанында андан кийин эгерде ушунун аягына чыгарып коелук эмесе Кошкорбай уулу Бактыбек 1-номер Жуматаев Кыял 2-номерде, Жапарали Бакай номер 3, Карагулов Ерлан 7-нчи, Бишеев 9-номер, Мамлетали Манас 10-номер, 11-нчи Муратов Шерхан, жана Уранбек уулу Нуртбек. Эми улакка көңүл буралы карап тургула, ол биздин эки күчтүү командабыз. Караңыздарчы минген аттарды торатты карагыла. Мына адамдан акылдуу жаныбарларга камбарата тукуму. Мына моундай балдарыбыз үйрөткөн аттар ушу баарыбызга ушундай бир сыйлык тартуулап отурат да аттарыбызды минген жаш жигиттерге күч кубат. Мындай татынакай аттарды үйрөтүп. Дүйнө жүзү таң калып атпайбы? Биздин казак боордоштор келип кой кыргыз боордоштор ушундай аттарды кантип сендер кантип үйрөтөсүңдер ушу ортого жекме-жек. Мына бул жигиттер канчалаган аттарды үйрөтүп минип жүрүшөт. Азыр эми Ош шаарынын оюнчусу 3-номерде Токтор Маматов Тынчтык деген жигит улакты көтөрүп атат. Тайсан деген аты экен, эгер ошол үчүн болсо мен ба деп судьяга карап турат, эскертип атат ортодо. Эми чийимден гана чыккандан кийин чыкты аттар деми кайрадан бир көрөлүк чабуул. Экинчи чабуул башталды. Ош шаары Ош областы, Ош Өзгөн району 3-номер Токтор Маматов Тынчтык Өзгөн командасы 4-минутада эсепти ачты. 1-0 Токтор Маматов Тынчтык 1-0 жазып коелу. Мына оюн башталды кандай чүй дегенде эле. Ошентип урматтуу көрөрмандар 12 команда бир жума бою мелдешке катышып ушул биздин 22 Ноорус турниринде, Ноорус 2022-жылда сезондун ачылышы биздин Керемет Баткен жергесинде өтүп аткан Көкбөрү боюнча мелдештин финалдык оюндары 1-3, 4 оюнга чейин ойнодук. Азыр эми финал. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип Өзгөн командасы жана 1-2 орунга Баткен жергесинде болуп жаткан Көкбөрүгө күбө болуп жатабыз. Бул жерде командаларды айтып кете турган болсок, Жалал Абад областынын Ачы командасы, ал эми Өзгөн районунан Өзгөн командасы 1-2 орунга ат салышып жаткан убагы. Биринчи тайм башталды. Алгачкы мүнөттөр
болуп жатат. Давай! Алдың! Азыр эми ортодо жекеме-жекеде Эми? оюн жүрүп жатат. Эми жок, артыда бир артты көздөй кетип турат. Эскертип атат дейт, яттап. Биздин эреже боюнча, ошол ичинде гана акырын келишсе болот, чаап келип, сыртынан келип, бөлөнүп келмей болбойт. Түшүндүрүп коюш керек балдарга. Улак жерде. Азыр өзгөн командасынын оюнчусу 3-номердеги жигит жекеме-жекеде ортодо. Токтомаматов тынчтык, но жигит Тайсон аргымагы менен жерден көтөрүп чыгарды. Кайра жерге түшүп калды. Дегенче эле Ачы командасынын оюнчусу жакшы көтөрдү эле жерден, бирок сүрмө топ четке чыгарып кетти. Кадырбаев Исмайыл Акташ аты менен экен. Токо Ажыгулов жана Азамат кайрадан жекеме-жеке башталды. Ортодо жекеме-жекеде өзгөн командасынан дагы деле болсо 3-номердеги оюнчу Токтомаматов Тынчтык Тайсон аты менен аргымагы менен, ал эми Ачы командасынын оюнчусу. Сиздерге азыр айтып кетемин, номер катардагы номери көрүнбөй жатат. Артынан номер көрүнүп калса сиздерге тааныштырып өтөмүн. Жакшы тегерегинде магазинде 11-номердеги бул Эшмуратов Шерхан Токмок аты менен экен. Аргымагынын кайманаты Токмок. Азыр мына өзгөн шаарынын командасынын оюнчусу 10-номердеги бул Сөнбаев Ислам Арман Күрөң менен сол такымында алып жүрөт, кетип жатат. Ачы командасынын оюнчулары жакшы тоскоол кылып тосуп жатканына күбө болуп жатабыз. Тайгазанга барды, бирок ыргыта элек. Жакшы аракетин кылып жатат, бирок Тайгазанга таштай албай ары сүрүлдү. Тайгазандан ары сүрүлүп кетти. Жана да айтканбыз, биздин эки күчтүү командабыз. Булар 9-майда Кадамжайда өтө турган улакка чоң мелдеш болот. 9-майга карата ошол жерде биз айттык, бул эки команда келип ойнойт, жолдомо алат деп атышат. Биздин Көкбөрү федерациянын жетекчилери бул эки команда улак чекеге чыгып кеткен экен аутка. Ал эми азыр ийгиликтери болуш керек. Жекеме-жекеден ортодон оюн башталат. Өзгөн кече күнү жаш күчтүү 8-1 эсебинде уткан жарым финалда. Дагы деле болсо ортого өзгөн командасынан 3-номердеги Токтомаматов Тынчтык Тайсон аргымагы менен ортого кирди. Ал эми 5-номердеги булар финалга чыгып Кыялбек уулу Мухаммед 3-0 эсебинде ошентип Кантору аты менен ортого кирген экен. Акырында соңуна чыгып калдык. Кайрадан жекеме-жекке oyunumuzun 10. minutası. Birinci tayının 10. minutası gitti. Esep 1-0 aldı da Özgün komandası. 3. nomerde Özgün komandasında Tınçtık. Taysan deyip Müngenet Taysan. Jana anın atandaşı Muhammed
Kantoru деген ат менен Мухаммед. Учурдан пайдаланып сиздерге тааныштырып кете турган болсок, Өзгөн командасы 1-номердеги бул Таштанбеков Улан, Барон аты менен Бөрөев Нурсултан, Патша аты менен 3-номердеги Тахмаматов Тынчтык Тайсон аргымагы менен, Кудайбердиев Тынчтык 4-номердеги Шерой аргымагы менен, 5-номердеги Ырысбек уулу Элмурза Эрке Тору аргымагы менен, ал эми 6-номердеги Айтбаев Кыял Рамос аргымагы менен, 7-номердеги Каримов Жаныбек Миллион аты менен оюн көрсөтүп жатат. Ал эми 8-номердеги Жумабек уулу Асылбек Бүркүт, 9-номердеги Маматов Жакшылык Ракета менен, 10-чу Үсөнбаев Ислам Арман Күрөң менен, Батыр уулу Адилет Рембо менен оюн көрсөтүп жатат. Ал эми 12-чи катарда номер Улукбек уулу Батырали Тигр менен, ал эми Бакыт уулу Акынбек Хан Өзгөн командасында оюн көрсөтүп жатат. Азыр эми бир оюнчуну жазаманага чыгарды. 11-чи катардагы номер бул Эшмуратов Шерхан Токмок деген аты менен азыр жазаманада турат бул жакта. Ортодо дагы деле болсо жекеме-жеке болуп жатат. 10-чу номердеги Өзгөндүн оюнчусу бул Үсөнбаев Ислам Арман Күрөң менен ортодо экен. Ал эми Ачы командасынан 2-чи номердеги бул Жуматаев Кыял Талас аты менен экен. Азыр Ачы командасы дагы оюнчу Кыял улакты көтөрүп еңип алган жайы бар. Сол такымында жүрөт. Тайгазанды ары бери айланып жатат. Ал эми бул Тайгазан Ачы командасынын өздөрүнүн Тайгазаны төшүнө өткөрүп берди, бирок сүрмө топ менен чекеге чыгып кетти. Аут. Ошентип биздин 13-минутта Ачы командасына Сузак Федерациясынын жетекчиси Ошалиев Исмаил аңардан 1-чи аңарга 2000 сом. Сиздерге Жалабат Ачы командасынын оюнчулары менен тааныштырып кете турган болсок, Кочкорбай уулу Бактыбек 1-чи номердеги 4-7 аты менен, Жуматаев Кыял Талас, Жапарали уулу Бакай Өзгөн командасына Өзгөн райондук Көкбөрү Федерациясынын атынан Кадырбаев Исмаил Акжал менен экен. 3000 сом. Жазып коелук буяка. Кыялбек уулу Мухаммед Кантор менен, ал эми Мараталиев Кайрат Байрак, Карагулов Ерлан Береке деген аты менен, Алимбеков Нурсултан, Фура деген аргымагы менен, ал эми Дүйшеев Тилек Сүлүк Кара менен, ал эми чекеге чыгып кеткен экен. Катты урдуруп койгонбу, мына ушундай бир аз ызычуу коштолуп жатат. Токтоткула. Мавлюттайли уулу Манас Шторм, ал эми Эшмуратов Шерхан Токмок деген аты менен, ал эми Уранбек уулу Нуртилек Кой Күрөң аты менен экен. Ушундай Ачы командасынын улакчылары ортодо оюн көрсөтүп жатат. Эми тынч болуңуздар. Улак кайрадан уланууда. Азыр эми Өзгөн командасында 5-чи номердеги оюнчу улакты такымына басып алган болчу, бирок өнөктөшүнө өткөрүп берди. Жерге түшүп калган жагы бар. Кайра улакты жерден көтөрүп алды.
Бирок Тайгазанга барып оңдонуп кайра артка кайтты. 5 номердеги бул Рыспек уулу Элмурза Эркеторо аты менен азыр Тайгазанды көздөп бара жатат. Коргоочулар мыкты коргоп улакты таштатпай койду. Ал эми бул жерде 6 номердеги Ачы командасынын бир оюнчусу азыр удалениеде бул жакта жазаманада турат. Мурат Алиев, Кайрат. Мына ошентип Эркетор менен 5 номердеги оюнчу дагы бир упайды өз капчыгына алды десек болот. 18 минутта биринчи тайм бүтүшүнө 2 минут калды. Азыр 2-0 эсебинде алдыда Өзгөн командасы алдыда бара жатат. Эки команда тең окшош кызыл кара түстө кийинип чыкканын көрүп жатабыз. Өзгөн командасы артындагы катар номерлери ак түстө. Ал эми Ачы командасынын аркасындагы катар номерлери бул сары түстө болуп жатат. Ушул Ачы командасынын оюнчулары азыр эми кайрадан ортодон жекеме-жекеден оюн башталды. Жок, калыстын ышкырыгы жаңыра элек. Он 9 минутта бүтүп атат. Акыркы минутта калды. Биринчи тайм 2-0 эсебинде Өзгөн командасы алдыда бара жатат азыр. Oyun kızı жүрүп жаткан кези. Акыркы минутта деп азыр жар салды. Ортодо 2 номердеги бул Кыял Талас аргымагы менен жекеме-жекеге чыккан. Ал эми Өзгөн командасынан 10 номердеги Кыял Рамос аргымагы менен чыккан. Азыр жерден көтөрүүгө аракет кылып жатат. Сол жагынан көтөргөн экен. Бирок Кыял дагы аракетин кылып, тоскоол кылып көтөргөнгө ушундай тоскоол кылып жаткан убагы 10 секунд калды. 4 3 2 1 стоп. Мына ошентип 2-0 эсебинде Өзгөн командасы алдыга чыкты биринчи таймда. Азыр эми улакчылар эс алып келер менен экинчи таймды баштайбыз. Биз менен чогуу туруңуздар. Мына эми экинчи тайм башталды. 2-0 эсебинде Өзгөн командасы алдыда. Экинчи таймдын алгачкы мүнөттөрү башталды. Старттан улак Исмаиловдон 2000 сом бар. Ал эми 3000 сом силерге тынчтык. Бизден Өзгөн командасы федерациясынын жетекчиси, райондук федерациянын жетекчиси тынчтыктан 3000 сом силерге кетти. Ой бүтөр менен деп аласыңар. Улам Аулак көтөрүлдү. Жерден көтөрүп алды Ачы командасынын оюнчусу. Бирок аутка чыгып кетти. Ачы командасынын Жапарайлы уулу Бакай пуля аты менен экен. Азыр жерден жакшы жеңип алды. Bir cumadan beri birinci ulaka 1000 сом, экинчи улака 2000 сом деген командалар да бар жакшы. Ошентип отурупмун. Ачы командасына 2000 сом бар. Улактай Казанга түшсө, түшпөсө бизде калат билесиңер, а? Şu değişkide калат акчаны. Ал акчаны эмне кылабыз? Ал ойlar жок.
Ортодо жекеме-жеке. Aldın İslam. Жекеме-жеке келиңиздер балдарга. Жакшы ойноп атышат. Деп кана жолто болбойлук. Жана айтып атпайсың, ушул балдарыбыздын ансызда бул жеңишке ээ болуп отурушат. Май айында кадам жайда өтө турган чоң мелдеш бар, жогорку лигадан келип ушул жерге, биринчи лигадан келишип, анан биздин ушул эки командабыз кошулуп 9 май Ортого чыккан бул Өзгөн командасынын оюнчусу бул Үсөнбаев Ислам Арман Күрөң менен чыккан экен. Ал эми 11-чи катардагы оюнчу бул Эшмуратов Шерхан Токмок аты менен ортодо. Азыр Өзгөн командасынын оюнчусу жерден улакты көтөрдү. Ислам бирок аутка чыгып кетти. Жекеме-жеке. Ошондук менен биздин бүгүнкү официалдуу оюнубуз финал. Ушу менен аяктайбыз финал. Андан кийин коммерциялык оюн. Бунун баарын тегерине тарттык, түшүрдүк. Көрдүңүздөр, ажайып кооз келди. Ортого башка оюнчулар чыкты. Өзгөн командасынын 9-номердеги Маматов Жакшылык Ракета Кайманат менен чыкты. Мындай тоолор жок, мындай. Аргымагы Ракета. Ал эми ачы командасынан 2-номердеги бул Жуматаев Кыял Талас аргымагы менен ортодо оюн көрсөтүп жатат. Жекеме-жеке 9-номер Жакшылык Өзгөн командасында жана Кыял Жуматбаев. Аттын аты Жалалабаттык жигиттин деген Талас деген. Менимче ушул Таластан келген ат болуш керек. Талас деп Кайманат койгонуна караганда. Жакшы аракет кылууда. Ат тебелеп турганына карабастан алып оң такымга басты. Азаматтар мына. Намыстуу жигиттер. 9-номердеги бул Жакшылык Ракета аргымагы менен азыр оң такымга басты. Жакшылык эми өзү барууга аракет кылып жатат, но жок, өнөктөшүнө өткөрүп берүүгө аракет кылды, бирок улак жерге түшүп калды. Ачы командасынын оюнчусу 4-катардагы номер жерден жакшы еңип көтөрүп кетти, көрдүк. Исмайыл Акжал аты менен экен. Азыр улакты оң такымга басып, оңдонуп жаткан кези. Бактыбекке берген жада окшойт өтө сүйлөшүп, Бактыбек ал экөөлөп чыкмак болду чабуулга. Прямой же? Жок. Чыгарасызбы же? Чыгарасыз. Не деген канал? Мисиркейже. Мисир? Турган болду. 4-2. Азыр көрдүңүздөр, өнөктөшүнө өткөрүп берди. Ачы командасынын оюнчусу бул жакта коргоочулар өз аракетин кылууда, оңдонуп бара жаткан кези. Биринчи катардагы Бактыбек 4-7 деген аты менен чабуулга бара жатат, көрүп турабыз. Жол жабык болсо да силердин кой бер деп отуруп мына. Эми ачылды окшойт. Эми Эсепти 1-2 эсеби менен ачы командасы дагы бир салды. 2000 сом. Салды. 2000 сомду сол чөнтөккө салайын. Өзгөндүн 3000 сому оң чөнтөктө. Деген унутуп калбайын, анан айтып койсоң кетип баратканда. Экинчи таймда биздин Кочкорбаев уулу Бактыбек 4-7 аты менен эсепти 1-2 көтөрүп, ачы командасы бир упай өз капчыгына салды десек дагы болот. Азыр эми старттан башталды.
7 minutda yeni Kızıl 90, Kızıl Kızıl çalıştırın var. Bir cuma boyu kafeden çıkan yok bilmem cevaplar. Жақсы көтерділер 5-ші номердегі Өзгөн командасының ойыншысы бұл Рысбек ұлы Элмұрза. Ерке торы атыменен ешкім ала албады жерден эме жекеме-жекеге көп болобуз. Ортого чыккан Өзгөн командасынан 3-чү катардагы ойынчу бул Тынчтык Тайсон аты менен чыкты. Ал эми 2-чи катардагы номер бул Ачы командасынан Кыял Талас аргымагы менен чыкты. Жекеме-жеке тораттардын турганын өкө билүү. Ортодо Тайсон Таласка бербей жаткан кези, мына эми калыс Эшкырыкты жаңыртты. Тынчтык. Aldın abi. Tınçtık. Al davay Özgür. İkinci numara Kıyal. Kıyal gitti bir tas. Benim at Tınçtık'ı. Aldın abi. Benim doğru. Ulan at takmaştırmadı atmışız. Başı ustaylanıp kaldı. Atın ortaga turatganda böyle Özgöndür jigitleri ulan at takmaştırıp ortada. Jakşı Kıyal bekti qaragılaşı жалгыз hareket. Bir at bilen oynap atat. Açı komandası. Мына азыр Тынчтык жерден көтөрүп сол такымга басууга аракет жасап жатат. Ал эми Кыял тоскоол жаратып булакты көтөрүшкө аракетин кылып жатат. Asıl kaldı. Üstünden basıp algan eкен Kıyal. Boyu 2 metre 17 santimetre oldu kişinin başında. Attı vur. Niye ki bol konu, niye ki baş? Sürekli tapkanları karasınız. Attı vur. Bir dakika merakımda. Solda kabul. Aslında kadro oluşturmakta mı? Sen çek yola çıkıyor. Каттуу аракеттерин кылып жатат. Birine kişi, iki mutlu hareket, iki başı var. Kimin o? Yok bu dağla. Dağla kim var? Tınçtık'ta. Basa kalıp bir de kıstırıp. Ушундай амал көп экенин көрүп жатабыз. Экинчи номердеги Кыялдын кое бере салып, экинчи жагынан улакты тартып жатат. Мына эми аттын басмай тарта турган жагынан өткөрүп алды. Кызуу таймаш жүрүп жатканына көп болуп жатабыз. Кыялбек тартып кетеби? Кызык жок, тарттырбады. Тынчтык өзү алды. Бирок улак жерге түшүп калды. Жакшы, мына Ачы командасынан 11-чи катардагы
номер улакты көтөрүп кетти. Бул Шерхан көтөрдү. Токмок аты менен. Бирок Тайгазанга жакын барды. Şerhan. Аракетин кылууда. Туған күнүнө бир белек кылып койсо дейт. Белек кылып койсо өдөп дөнөктөрү. Менимче көрүнбөй калды. Аутка чыгып кетти го. 12-минутта. Мына ушундай аутка чыгып кетиптир.